Kim eğer Allah'ın işini kıla turgan bolsa, Allah anın işini kılat da. Өзүнүн оятып жок, эми кыргыз эли биз өтө мындай демократия болуп кеткенде дагы чересчур демократияны туу чокусуна чыгып, кандай зыян бербейт, мамлекеттикке урдап албайык, митингге чыгып, ызы-чуу кылып, бири-бири менен кайыштырып, бири-бири менен уруштуруп, жардам бере алсак зыян бербейт. Сакалчандар тигинде минтти, молдолор мындай, бул молдолордун кемчилиги, бирок исламдын кемчилиги эмес. Эгер сиз эң жаман журналист кылып көрсөтүп койгуңуз келсе, мисалычы, сизге $10.000 төлөп туруп, азыр мен сизди жаман көрсөтүп койгум десе проблема эмес да. Мейли башка партиялардын баары сатылган болобу, мейли сиздин кошунаңыз айлы сатылган. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Кээ айтса бул исламдардын фанаты болуп кетип, була ушундай эле жок, кандай жок. Куранда бир да жерде мындай кедей жашагыла деген эмес. Эшиктин алдына чыксам, эшиктин алдында эле жүрүп турат. Караңгыда коркосуң да. Чочуп кетип эле бул ким десем, бул менин ата-энем дейт да. Бизде мындай болуп кетти да, баардык эле эксперттер телефон чукулагандан бирөө чукулаганды аябай өздөштүрдү да. $50 million бөлүм келди дагы мисал айтты да, мына гейлерге берип койгула, мисалы биздин маданиятыбызга кыяматта мисалы очный встреча болот тургандар, азыр биз кандай сиз экөө сүйлөшүп отурган болсок, немелерден айтып коет да, биз оңолбой калдыкпы депчи. Үмүтсүз бир гана шайтан болот да. Кыргызстандын чек арасы кайсы жерден точкасы бүтө турган болсо, ошол жер менин мекеним да. Саламатсыздарбы, Калар Медиа YouTube каналынын жалпы катталуучулары, сиздер менен мен Айсулуу Бекболсун кызы жана ошондой эле биздин бизнес тармагында өзүнүн ийгиликтерин жаратып келе жаткан, бизнес тармагында ошон менен бирге анын обуш кыйыштарына, ысык суугуна көнүп, чыдап иштеп келе жаткан дөбөсү көрүнгөн бизнесмендердин бири десек да болот, Билим Майнаев биз менен болмокчу. Жарым саат бою бизнес тармагындагы кыйынчылыктар, андагы ийгиликтер жөнүндө сөз кылабыз. Аны менен бирге адамгерчилик, ыйман ынсап, адеп ахлак тууралуу. Алгач биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырасыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарга салам салаваттар болсун. Адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Сиздер үчүн көңүл бөлүп бизден интервью алабыз деп келгениңиздерге да терең ыраазычылык. Мына көрөрмандарга да терең ыраазычылык. Кудай буйруса, колубуздан келишинче аракет кылып, өзүбүздүн алган опыттарыбыз менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Анан кайсы жердин тургуну болосуз, ошолор тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, бала чагыңыз кайсы жерде өттү? Мен өзүм Талас областынан, Талас районунун Бешташ деген айылынан болом. Талас областында номер 1 ортонун мектебинде окугам. 9-класска чейин ошакта бүтүргөнбүз. 9-классты бүткөндөн кийин анан көбүс бейбаштыгыбыздан, шоктугубуздан мугалимдер попросить эткенден ушундай мугалимдер жатат турган 9-классты эле бүткөнбүз. Негизи аны көп жерде айткан эмесмин, көп интервьюде. Бүгүн бардыгы ачык болсун деп, баягы жөнөкөй кабарлашайык, бардыгын ачып айтайык деп ошого неметип атам. Кудай биз 9-классты бүткөндөн кийин эле ушу иш менен айланып баштаганбыз да. Негизи өзү 9-класска чейин эле Казакстанда иштеп жүрчүк. Мисалы 6-7 класстарда баягы мектептин окуусун төлөш керек, анан форма, анан аркы мерки дегендерге ошо жайында Казакстанга барып Астана деген шаарда иштеп келгенбиз. Бизнести ошоктон баштаганбыз десек. 6-7 классыңызда баштаганбыз. 6-7 класстарда баштаганбыз да. Эмне жумуш кылчу элеңиздер ал жакта? 6-7 класста Астанага барып, азыр мисалы Ошкеде тачка түртүп атпайбы? Ошондой тачка түртүп эле иштегенбиз. Азыр мындай салыштырмалуу айтканда ушундай эле болуп калат да. Ошкеде тачка түртүп, мисалы базарга бир адамдар келчү, ошолор продукт алчу, ошолордун продуктларын тачкага салып барып, машинесине ташып барып, анан ошого 3 теңге, 4 теңге, 5 теңгеден алчык да. Ошентип акырындан ошентип баштаганбыз.
Жакшы. Ал жака кимдер менен барчысыз? Балким ата-энеңиз менен? Мен өзү ата-энем менен, ошо ата-энем атам ошол жакта иштечи. Анан жайында ошого мектепке кийим алыш үчүн, башка нерселерди тогуташ үчүн. Эми өзү биз мындайча айтканда бир өтө барда үй бүлөдөн эмес, эми өтө слабый үй бүлөдөн эмес, бирок жокчулукта да көргөнбүз да. Ошон үчүн анан ата-энебиз чынын айтканда жаш кезинен да уже мындай ажырашып кеткен да. Ошондон кыйынчылыктар өткөн, иштешке туура келген. Анан атам ошол жакта Астанага жүргөндө барып, ошол жактан жай бой иштеп келип, анан мектептин акысын төлөп, анан ошол 2 жылга жеткенче колунан келишинче акча табып аракет кылып келчик да. Жогоруда айтып калдык да, ушул төбөсү көрүнгөн бизнесмендердин бири депчи. Анан негизи эле ийгилик жаратыш үчүн ар кандай кыйынчылыктар болот эмеспи? Анан сиз ошол чоңураак бизнеске аттанганда кандай кыйынчылыктар болду эле? Кантип келип калдыңыз эле? Мисалы азыр өзүңүздүн атайын түйүндөрүңүздү ачкансыз, ошолор тууралуу. Эми биринчиден мындай да, көп менден сурап калат да, кантип бизнесмен болобуз, кандай кылып ушундай болобуз деп. Эми азыр Аллага шүгүр 10 жылдан ашык Дубайда эмгектенебиз, Кыргызстанга телефон уюлдуктарын ачканбыз. Лидер Mobile деген компаниябыз бар, ошонун жетекчисибиз. Эми буга чейин биз ушундай компанияны ачардан мурун асмандан түшүп калган жокпуз да. Мисалы, мен ушу телефон сферасында жүргөндө, мисалы 5 жылдай реализатор болуп иштегем да. Мисалы ал кезде мындай сумдагыдай условия, мисалы азыр сумдун ичинде башка торговый домдордун ичинде кышында деле футболкачан жүрөрүбүз болот да. Ал кезде мисалы базарлар суук, жанагындай эшиктер ачык болот. Ошол кезде реализатор болуп, 6 жылдай реализатор болуп иштеп, бирөөнүн колунда. Анан акырын үйрөнүп баштаганбыз да. Мисалы ошол кезде иштегенде бутка суук тийген күндөр болгон, мисалы дагы деле аз кээде ошол немелери бар, таасирлери тийип турат да. Эми бу мен эмнени айткым келет? Адам биринчи бизнесмен болуштан мурун адамдын биринчи бизнес тажрыйба болуш керек да. Мисалы ошол жолду басып өтүш керек, мисалычы. Ошондуктан анан өтүп келип, ошол нерсени үйрөнүп келип, ошондой толтура бир банкрот болобузун, кайда көтөрүлөбүзүн, кайда түшөбүзүн, ошентип атып, ошентип тажрыйбалардан өтүп келип, анан кийин такшалган бир бизнесмен болосуң да. Мисалы, Инстаграмда, соцсеттерден сурап калат. Мен 500 000 сом бар, 1 миллион сом бар, кантип бизнести баштасам депчи. Мен көптөрүн айтам, эң биринчиси тажрыйбадан өткүлө, бирөөнүн алдында барып иштегиле, көргүлө, үйрөнгүлө, анан кийин акырын үйрөнгөндөн кийин, мисалы бир мисал айтып кетсем, например, сумда алайык азыр, биз сумдан бизнес баштаганбыз. Сумда 60-70% азыр өздөрү место ачып, өздөрү товар сатып, өздөрү 3-4 реализатор алып, место ачкандардын көбүнчөсү 60-70% бул реализатор болуп иштегендер да. Кеминде 2-3 жыл реализатор болуп иштеп, анан ушул процессти көрүп, анан көзүм жетет экен деп, ашканасына кирип, андан кийин дальше иштеш баштаган да. Ошон үчүн бул бизнесмен болуш үчүн эң биринчи тажрыйба керек деп ойлойм да. Эми бул бизнесмен болуш үчүн деле адамдын биринчи жүрөгүндө иман болуш шарт да, дин болуш шарт. Мисалы, дин десе эле, дин бизге намаз окуганды, жөн эле бир ата-энеге мамиле кылганды үйрөтүп койбойт да. Биздин жашообузга, мисалы, Аллах Таала биз бул жашоого жибергенде жоопкерчиликтерди да жүктөгөн да. И каждый бизде койгон кандай максаттарыбызды аткарабыздын жолдорун да көрсөтүп койгон да. Мейли ал дин тарапта болсун, мейли бизнесмен тарапта болсун, кандай тарапта болсун, 14 кылым мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай соода кылышты, кандай ата-энеге мамиле кылышты, кандай конкурентке мамиле кылышты, кандай доско мамиле кылышты, кандай душманга мамиле кылышты, бардыгын көрсөтүп койгон да. Ошондуктан жөн эле динде эмес, биздин жашообузда дагы, бизнесте дагы мейли кандай чөйрөдө болбосун, биз жашообузду качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жашоо тарихасына, пайгамбардын стандартына алып келебиз. Ошондо мейли биз чоң бизнесмен болобуз, мейли бизде акчабыз бар болсун, жок болсун, биз пайгамбардын жашоосуна, пайгамбардын көрсөткөн стандартына алып келсек, Кудай буйрса, иншалла биз ошондо чоң ийгиликтерге жете алабыз да. Мейли пайгамбарыбыз ошол нерседе динде бизде көрсөтүп кеткен. Сага көтөрүлгөндө сен акчалуу болгондо кандай болуш керексиң, акчаң жок болгондо кандай болуш керексиң, бийиктикке көтөрүлгөндө кандай болуш керексиң, бутуңан кулаганда кандай болуш керексиң, ошонун баарын динде көрсөтүп кеткен да. Ошон үчүн эгер биз бизнести дагы жөн эле бизнести деле өзүбүз каалагандай жүргүзө бербей, өзүбүз акылуу жүргүзө бербей, кандай динде ошондой көрсөтүп кеткен болсо, иншалла толук ийгиликке жетебиз деп мен даже гарантия беребиз деп айта алам да. Анан айтып калбадыңызбы, 9-класска чейин тентектик кылып эле жүрүп чоңойдум депчи. Анан дин жаатында мына
анча мынча нерселерди чындыгында мындай жүрөккө жеткире эле айтып атасыз да. Анан ушул дин жаатына кантип келип калдыңыз? Кандай устаздардан салымы бар? Дин жаатында ошо айтпадык, баазы мугалимдер да балким көрүп атса азыр күлүп аткан болуш керек, бул ушундай интервьюларга берип жетишип калдыбы депчи. 9-класстан ушундай баягы моменттер болгон. Мисалы, дос балдардын ата-энелери балдары менин жанымда жүрсө, алардын балдары бир кандай бир коопсуздук, кандай бирдекеге бир жаман нерсеге учурайт деген энелеринин жүрөгүндө ошондой сезим болгон да. Ушунчалык мугалимдер да жадаган, даже ушундай туугандар дагы бул ушундай бейбаш бала деп кыскасы мындай ушунчалык чөйрөдөн апрелест этип ушунчалык бейбаш болуп чыгып калганбыз да. Мугалимдер азыр көрүп атса дагы эжелерден кечирим сурайбыз. Сиздердин тарбияңар менен Кудай буйрса ушул ийгиликке жеттик деп ойлойбуз. Анан бир күн ушундай отуруп, ушундай жашоодон, ушундай нерседен өзүм да жададым да. Анан өзүмдө бир вопрос болду да. Неужели сен ушул мойнон эле калып кетмек белең деген өзүмдө бир ойлор, пикирлер келди. Анан ошондой менен бир 9-классты бүткөндө даватка чыгабыз деп бир байкелерден эме болуп калды. Ошолорго да Алла ыраазы болсун. Ошентип 3 күнгө даватка чыккандан кийин 3 күндө ушундай менин баягы жашоого болгон көз карашым, жашоого болгон пикирим совсем башкача болуп өзгөрдү да. Мисалы, даватка Алла жолуна чыккан адамдар билет, биринчи жолу 3 күнгө чыккан адам башка күндөрүн унутуп койсо да ал күнү унутпайт да. Ошентип даватка чыгып келген күндөн кийин баштап акырын бардык нерселерди таштап баштадым. Анан көз алдымда ушундай жашоо процесс өсүп баратканын сезип баштадым да. Адам Аллах Таала көрсө бактылыкту бир гана динге койгон да. Ким дин менен жашаса, мейли ал журналистика болсун, мейли бизнесмен болсун, мейли ал базарда тачка түткөн болсун, же бир чиновник болсун, эгер ал дин менен жашаса, сөзсүз бактылуу да. Сөзсүз бактылуу болот. Аллах Таала бай болушту дагы, бизнесмен болушту дагы баардыгын көрсөтүп койгон. Ушу диндин ичинен издесек баардыгын табабыз да. Ошентип даватка чыгып ошодон кийин анан кийин оңолуп анан кийин дагы чет мамлекеттерден кичине илим алганга аракет чыгып келдик. Колубуздан аракет кылып болушунча анан кийин ошентип оңолуп баштадык. Анан шаарга келгенден кийин Азирети Муфти Максат Дамбуладан Алла ыраазы болсун, мисалы жашоодо көп ийгиликтерге, мисалы кээ бир моменттер болот. Мисалы стадиондо 10 000 адамдын алдында сүйлөп калган күндөр болот. Милициялардын байрамдарында барып сүйлөп калган болот. Ушул Максат устаз мага жашоодо өзүндү кандай алып жүрүштү, мамлекетке кандай кызмат кылышты, бизнесте кандай кызмат кылышты, көп нерсени жашоодо үйрөттү да. Ушул устазыбыздан Алла ыраазы болсун, дагы да болсо сыйлайм, урматтайм. Не только дин жаатында, даже бизнес жаатында дагы бул жагында кандай болот, бул нерсени кандай болсо, бул нерсени шариатта мындай деп айтылган, бул нерсени кылсаң пайда болот. Бул сага мисалы азыр сага ушундай көп пайда көрүнүп атканы менен бунун артында мындай нерсе бар, бул нерсени кыл деп ушундай туура багытка койгон ушундай устаздарыбыз. Андан кийин Чуагачдан көп, мисалы Баняга барып, Ончого барып түшүп калып ошол жерден көп насааттарын айтып калды. Ошо алымдардын көп бизнесте дагы, жашоодо дагы көп таасири тийди дейм да. Анан эмеден бергим келип атат да, ошол бизнес жаатында өзүңүздүн бул убакка чейинки жетишкен ийгиликтериңиз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ийгиликтер бизнести мисалы кантип баштаган жөнүндө айтып калсам, мисалы ошо телефон сферасында сатып иштеп баштадык. Азыр канча түгүнүңүз бар дегендей? Эми азыр Аллага шүгүр, азыр оптовый точкаларыбыз бар, 5-6 магазин бар, Дубайда иштерибиз бар. Бирок бул иштердин алдында көптөгөн кыйынчылыктардан өткөнбүз. Ушундай ыйлап, ушул нерсени таштайм деп дагы күндөр болгон. Азыр деле мисалы адамдарга ушундай бир жеңил көрүнүшү мүмкүн, балким менин сыртын жашоомдон көрүп, булар ушинтип эле акча таап атыр деп, бунун артында көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Азыр деле болуп турат, мисалы интервьюлардын алдында сиз деле көрдүңүз, мисалы азыр 2 суткадан мен бир 6 сааттай эле уктадым окшойт. Кээде моментте күндө түндө жол жүрүш керек болуп калат. Мунун баары ушунча курбанчылык менен келет да. Анан сенин максаттарың, сенин ойлоруң, пикирлериң чоңойгондо баягы талас, мен үчүн таластын рыногу кичекей көрүнүп баштады да. Анан кантип урушу келип Кыргызстанга, Бишкекке бизнес кылсам деп. Мен Бишкекке келгенде $10,000 менен эле келгем да. Мени эч ким тааныбачы. Анан кийин акырын ушакка сумга кирип, акырын бизнес кылып баштадык. Анан мен жашоодо бир көп адамдарга мисалы бир мотивация же бир нерсе деп неметпейм, бирок туура жолду энелерге көрсөткөн аракет кылам да. Себеби
Мен келгенде көп байкелер мисалы ушул рынокко оттомого мени мисалы киргизгиси келген эмес, өзүнүн насааттарын айткан эмес да. Баса белгилеп коюш керек. Азыр мисалы ушу Кыргызстандын телефон ташыган жаттары болсун, мейли Дубайдан башка жактан иштегендер болсун, дээрлик эле мындай айтып кеткенде караганда Кыргызстандагы чоң мисалы көп кирешелүү бизнес алып келе тургандардын бардыгын мисалы башка жактын улуттары мисалы да, например, өзү Иранда жашап туруп эле мисалы Кыргызстанда дистрибуциясын эгер мисалы бир клейди айта турган болсок, строй материалдар, буларда бир эбегейсиз акчалар бар. Мисалы машиненин дөңгөлөктөрүн ташыган нерсе, ушундай чоң бизнестердин бардыгын мисалы в основном эметкени менен башка улуттун башка мисалы немелери базалган да. Биздин кыргыздар в основном эмне таксовать эткенине, бузуна ошого ыраазы болуп эле жүрө берет да. Биз келгенден кийин мисалы бир компания бар болчу, ошол аркылуу Дубайга заказ берчик, мисалы ошол жактан телефон алдырчык. Анан көп кимдер ошол компанияларда иштеген. Азыр байкелер көрүп отурса деле балким эгер акыйкатты мойнуна алсачы чалабыз ошондой да. Мен келгенге чейин кыргыздардын бардыгы көбү компанияда телефон ташыган, бирок ушундай логистика, өзү карго ачып, өзү компания растаможивать этип, өзү Дубайга барып, буга чейин эң биринчилерден дебесем дагы алгачкы кыргыздардан болдук десем жаңылышпайм да. Акырын анан ушул жерге сумда келип иштеп баштадык. Анан кийин акырын иштеп баштагандан кийин берден алып сатып баштагандан кийин конкурент көп болот. Бишкекте иштеп баштагандан кийин анан кийин уже Дубайга кетиш керек болду да. Дубайга 2012-2013 жылдары болсо керек. Айтып отурсаң мисалы ал кезде тил дагы билбейсиң, эч нерсе билбейсиң. Мисалы Дубай дегенди көргөн эмессиң. Биякта кыш болуп атса, мисалы куртка неме кийип алгансың, андай сыртка таластан деле сыртка чыккан эмессиң да, мындайча айткандачы. Анан кийин самолетко кетиш керек деп эле мындай тупа эле да, мындай эчтеке эле болду. Мен кетиш керек, мен өзүм да ушул нерселерди көрүш керекмин, өзүм барыш керекмин деп виза алып, билет алып учуп кеткем да. Эч нерсе билбейм, тил дагы билбейм. Анан самолетто отуруп кетип баратып эле, анан кийин мен биякта кыш да. Барат эле самолет тияка барып эле жайга түшүп калдык да. Мен үчүн бул өзүнчө бир ачылыштар болуп атат. Ошон үчүн айтам да, чоң бизнесмен болуш үчүн адам акчасын аябай, мисалы даже жылына мисалы 2-3 жолдон, даже 4-5 жолдон чет мамлекеттерге чыгыш керек да. Что сен мироззрениең, бизнеске болгон көз карашың, деги эле мисалы жашоого болгон көз карашың сөзсүз түрдө өзгөрөт да. Сөзсүз түрдө өзгөрөт. Ошон үчүн анан кетип калдык, баратанын кызыгы жолдон же тил билбейм. Кантип мисалы азыр аэропорттон чыксам, дальше уже неме жок да уже. Же арабча билбейсиң, же англисче билбейсиң. Бир орус бар экен, ошого сүйлөшүп калып айтып атым, кайка барасың десем бир айтты, мен ушул жака барам деди. Мен да сен менен кете берем ошол жака деп койдум да. Анан жолдон айттым, брат, я ничего не знаю, просто так тупо пришел келип калдым, но у меня есть намерение, желание. Ошол кичине көрсөтүп базарларды неме кылды. Анан кийин 1 ай Дубайда отелде жашадым. Экономдоп эми анда акча деле жок. Анан отелди да тандаганда бай арзан отель тандап, эртең менен завтрак деген азыр эле ошентип ичип неме болуп калдык да, кичине чоң бизнесмен болуп. Ал кезде бай акчада экономдоп ошо немеден чыгып күндө бир 5 дирхамга бир кичине гамбургер болчу. Акчамды коротпоюн деп эконом ошо менен суу менен эле почти 1 айдай ошентип жашап, ошол жакты үйрөнүп, анан англисче товарды сураш керек, мисалы кандай болуш керек. Кечинде мисалы телефондон интернетке жазып, канча турат, канчага түшөсүң, мен ушундай келдим, сен менен иштешем, ошол сөздөрдү жаздап, анан кийин өзүм мындай күскөгө туруп алып, ошону кайталап, сүйлөшүп, анан барып кызык эле окуялар болгон. Сен 4-5 сөздү жаттап барасың, анан тоодо алам, сен каяктан келдиң десе, дальше түгөнөт да. Дальше тиги сүйлөсө жооп бере албайсың, бирок ошончолордун баарынан өтүп, анан кийин акырын тааныштар чыгып калды. Анан дагы бир чоң нерсе айтып кете турган нерсе бар. Бул жаңы бизнесмендерди баштап атканда, кийин бизнесмен болуп аткандарга дагы ким эгер Алланын ишин кыла турган болсо, Алла анын ишин кылат да. Ким Алланын ишин кыла турган болсо, ушул сөздү үйрөнким да. Ким Алланын динине жардам бере турган болсо, Алла сөзсүз анын жашоосуна жардам берет. Жашоосуна жардам берет десе кандай? Бул бир гана динден гана эмес, сен жашоо успешный болушуңа ар тараптан, любой жактан Алланын жардамы тиет. Эгер Алланын Алланын айткандарын, Алланын өкүмдөрүн биринчи кое турган болсок, баягы ошо айтпам, 3 күн даватка чыгып келгенден кийин четке чыкканбыз деп баягы иштимай деген болот. Ошол жакта бүткүл мусулман дүйнөчүлөр чогулат. Ошол жактан мен кичине ошолордун тилин үйрөнгөм.
урду тили деп коет мисалы. Ошондо канча тил билесиз азыр? Азыр эми мен көп деле эмес, эми бир 3-4 тилде сүйлөйбүз мисалы. Англисче деле андай эмес, эми ачка калып албайм да, кыскасы кайсы мамлекетке барсам дагы. Анан ошол тилди үйрөнгөн, ошол жакта таанышкан адамдардын туугандарын десем да жаңылышпайм да, базардан ошолор менен жолугушуп калып атпаймынбы? Андан жолугушуп, мен ушундай силердин мамлекетиңерге баргам, силердин маданиятыңар мындай. Эгер сиз деле мисалы бир Африкадан бирөө келип, сиздин айылыңызды мисалы Оштон болсоңуз, Ош деген айыл бар, Сулайман тоону билесиңби деп бир африканец айтып атса, бул сизге бир башкача сенин мамлекетиң жөнүндө айтып атса, жагымдуу нерсе да мисалы. Ошолорду айтып бердим, анан алар мени чайга чакырды, ошентип акырын иштеп, анан алар мага карызга товар берип баштады, ташып келип акырын ошентип атып, анан кийин азыркы күндө ушул нерсеге жеттик, Кудай буйрса. Азыр не только Кыргызстандын ичинде эмес, мисалы Казакстан, Өзбекстанга эми в основном биздин мисалы бизнес чөйрөсү менен карай турган болсок, мисалы биздин население 5 миллион эле да. Мисалы Өзбекстан 40 миллион, Казакстан 20 миллион. В основном биздики бизнестерибиз, товар саткандарыбыз ошол жакта да. Анан кийинкиси мына Кыргызстанда. Ошондо канча мамлекетке барып келдиңиз? Кайсы мамлекеттерге? Мындай примерно эсептесем бир көп деле эмес, эми чыгып баштайын деп атам. Мисалы азыр Европага мисалы неметиш үчүн, виза алыш үчүн азыр Шенген иштен немелери болуп атат. Бир 10 мамлекеттин тегерегинде болсо керек. Ар бир мамлекетке барганда, кайра Кыргызстанга кайтып келгенде кандай сезимдер болот? Эми Кыргызстанга мисалы кээ бир жактан мисалы шүгүр жагында карай турган болсок, эгер мындай сол бетин дагы монетанын оң бетин дагы айта турган болсок, биринчиден мисалы мен бир мамлекетке барып келгем, Бангладеш деген мамлекет. Мисалы картадан карай турган болсок, жери биздикинен да кичекей, мисалы 135 миллион население жашайт да. Биз элестетсеңиз, биздикинен кичекей, ошондо 135 миллион болуп официально тиркелгени дагы. Анан кийин мисалы суу жок проблема, мисалы бирөөлөр конокко чакырган, эшиктин алдына чыксам, эшиктин алдында эле мүздө турат да. Караңгыда коркосуң да. Чочуп кетип эле, бул ким десем, бул менин ата-энем дейт да. Баягы жер жок болгондон, жер тартыш жок болгондуктан ошо ата-энесинин алдына эле коюп койгон да. Эгер шүгүр жагынан карай турган болсок, мисалы дүйнө жүзүнүн боюнча картада биз 85-тен 87-нчи орунга чейин көрсөтөт да. Эгер мындай 200 мамлекет бар болсо, биз ошонун жартысынан өйдөрүккө кирип атпайбы, Аллага шүгүр да. Жаратылыш жагынан, жаратылыш жагынан мисалы анан ошол эле мисалы Дубайды айта турган болсок, канча коос болгону менен мисалы бүттүгү искусственный да. Мисалы биздин көлгө мисалы Турцияда деле, Стамбулда сууга түшүп, мисалы сууга түшкөндөн кийин, мисалы биздин көлгө түшкөндөн кийин душка түшпөй эле мисалы кетип кала берсең болот да. Мисалы ошо мисалы Индиянын океанында, мисалы Дубайдын, Турциянын сууларына түшкөндөн сен обязательно душ принимать этиш керексиң да. Туздуу болгондуктан. Ошондуктан мисалы айтып өтүрсөң бүтпөйт. Аллага шүгүр, мисалы биздин тоолорубуз, биздин сууларыбыз, мисалы кайякта дагы кайсы мамлекетте жүргөндө $5 бир эсептегенде суу сатып алып ичип атканбыз да. Мисалы бизде арабтар келип айткан экен да, баягы силердин жериңер бейиште эле турбайбы депчи, мындай суулар, мындай жерлер бейиште сүрөттөгөндө ушундай болот депчи. Мисалы эмне деген кырчын деген жерлерибиз бар. Кайсы жери гана болбосун, мисалы айтып бүткүс, мисалы өзүнчө бир Аллах Таала коздугун берген. Шүгүр ушул нерсени дагы туура барктап, туура алып калыш, бул дагы бир чоң неме да. Эгер мындайдан айта турган болсок, мисалы кемчиликтерин айта турган болсок, мисалы өзү мекенди сүйүү имандан да. Мисалы Аллах Таала мисалы биз бул жашоого жибергенде кандайдыр бир жоопкерчиликтерди жүктөгөн да. Мисалы эң жакшы үмөт болуп чыгарылдыңар, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар деген, мисалы өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламай толук мусулман боло албайсың дейт. Дагы бир хадистин маанисинде келет. Bir daha adam beşik'e girmeydi imanlı olmayınca dedi. Bir daha adam beşik'e girmeydi imanlı olmayınca. Bir daha adam imanlı bolalbaydı birbirini жақсы көрмөйүнчө деп. İmanlı болуш керек да. İman senin mekenge кызмат кылдыруу, мекениңе кызмат кылуу, мекениңе bir мектеп салуу, мекениңе bir медресе салуу, мекенинде bir мүмкүнчүлүктөр келгендерге жардам берүү, колунда жокторго ошолордун көңүлүн көтөрүп коюш үчүн бул имандын күчү керек да. Негизи ошол иман өзү үйрөтөт да. Мисалы имандын сөзү айтат, мисалы акча
жүрөктө эмес колдо болуш керек дегенге иман ошого үндөйт да. Анан көрүп мисалы Кыргызстанды көп мамлекеттерди көрүп келесиң, анан бир чети мисалы ичиң ачат да, неге бизде мындай эмес, неге мындай депчи. Анан бирок бир чети бул мисалы мамлекет деле шылтай бергенде, президенти деле шылтай бергенде бул нерседе неме эмес да. Мисалы адамдар менен салыштыра келгенде кандай өзгөчөлүктөр бар сиздин оюңузча? Башка мамлекеттин адамдары мененби? Башка мамлекеттин адамдары менен бизде мындай болуп кетпөйдү? Мен постоянно деле айтып коем, бул сөздүн да уяты жок. Кыргыз эли биз өтө мындай демократия болуп кеткенде дагы чересчур демократиянын туу чокусуна чыгып кеттик да. Бул нерсе дагы көп нерсеге жакшылыкка алып барбайт. Кандай болсун, мисалы кандай падыша болсо дагы бизге Аллах Таала баш ийгенге өкүм берген да. Качан ал мисалы Алланын өкүмдөрүн чыгарып жүргөнгө чейин. Биздики ушунчалык мындай эркин болуп кетти, баягы адамдардын бизде мындай болуп кетти да, баардык эле эксперттер телефон чукулаганда анан бирөөнүн чукулаганды аябай өздөштүрдү да. Ошондуктан мисалы Кыргызстандын оңолушу мисалы бир газ же бир байлык же бир нефтке же бир акчага байланган эмес да. Кыргызстан оңолуш үчүн ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздөн оңдолуш керекпиз да. Эгер үй бүлө оңдоло турган болсо көчө оңолот. Көчө оңоло турган болсо анан район, область, анан мамлекет оңолот да. Ар бир адамдын жүрөгүндө ушундай болсун да. Мейли ал кошунасы оңолбой эле койсун. Мейли ал кошунасы уруу болсун, мейли ал мыйзамдарды буза турган болсун. Сен ага караба. Каждый за себя отвечай. Сен өзүң үй бүлөң үчүн жооп бересиң. Себеби Аллах Таала Курандын маанисинде айткан, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоготтон сактагыла деген да. Ар ким өзүнүн баласын ыймандуу кылып тарбияласа, ар ким өзүнүн баласын бирөөгө гайбат айтпай турган, ушак айтпай турган, бирөөнүн акызын жебей турган, өзүнүн баласын ушундай мечиттерге кадамын кое турган, элине, жерине кызмат кыла турган балдарды тарбияласа, Кудай буйрса, азыр мисалы кээ бир немелерден айтып калат да, биз оңолбой калдык го депчи. Үмүтсүз бир гана шайтан болот да. Кудай буйрса Кыргызстандын келечеги кең, Кудай буйрса имандуу балдар өсүп келатат. Себеби мисалы сиз жума намаздарда барып карап көрсөңүздөр, любой эместе Кыргызстанда өтө ушунча көп мечиттер бар, бирок жума намазга мисалы сиз 20 мүнөт мурун барбасаңыз батпай каласыз да. Мисалы адамдар 5 мал намаз окуп алса дагы акырындан үйрөнүп келатат. Мисалы иман келгенден кийин анан бөлүшкөндү үйрөнөт, башка нерселерге жардам бергенди үйрөнөт. Анан ошол адам балдарын туура иман менен тарбиялайт, элинин, жеринин акызын жебегенге. Мисалы балдарды ушундай сен Алла көрүп турат, Алла билип турат деп тарбияласаң, ал бизнесте дагы өтө мындай неме болот да. Бизнесте өзүңдү мындай как мындай болот да, мисалы жоопкерчилик деген бар да, жоопкерчилик да бул имандан да. Мисалы жоопкерчилик пайгамбарыбыз мисалы айтып койгон, мындайча айтканда мындай адепсиз адамды, сөзүнө турбаган адамды пайгамбарыбыз 14 кылым мурун айтып койгон да. Эки жүздүүлөрдүн 3 түрү болот деген да. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе аткарбайт, аманатка кыянат кылат деген да. Биз балдарыбызды мисалы ушул нерселер менен тарбиялай турган болсок, ошол балдар мейли ал садиктен болсун азыр. Бул азыр 20 жыл, 30 жыл мындай эле өтүп кетет. Эгемендүүдөн кийин 30 жыл болдук деп атат. Эгер мындай карасаңыз, бул бир эле көз караш менен карасаңыз 10 мүнөттө матайт этесиз да арткачы. Эми азыр дагы деле кеч эмес. Мисалы ар бир бала мисалы менин мекениме, элине, жерине кызмат кылсын деп балдарын тарбияласа, Кудай буйрса ошол жана принциптерди үйрөтсө, мисалы адамдардын өзүнүн укуктары көп да. Бир китептен сиздердин келиңиздердин алдында эле окуйм, адамдардын укуктары көп. Мында ата-эненин укугу, кайнэненин укугу, баланын укугу, кошунанын укугу, ошолордун баардыгын кошкондо бир 3 укук деле белгилеп коюптур да. Эгер ушул дисциплинаны адам сактаса дейт да, ушул дисциплинаны сактаса, анда башка укуктарды да сактаган болот дейт да, жеңил болот. Бул кандай дейт? Биз ар дайым башкаларга жардам берейик. Колубуздан келишинче жардам берейик. Анткени биз жардам берсек, өзүнүн кыргыз элибизге жардам беребиз, өзүбүздүн жерибизге жардам беребиз. Жардам бергенде кандай? Эгер сен успешный бизнесмен болуп турасың, колуңан келип атабы? Медреселерди сал, мектептерди сал, больницаларды сал, жардам берейик колубуздан келсе. Эгер ал нерсе колубуздан келбесе, хотя бы зыян бербейик. Кандай зыян бербейик? Мамлекеттикин урдап калбайык, митингге чыгып, ызы-чуу кылып, бири-бири менен кайыштырып, бири-бири менен уруштуруп жардам берейик, жардам берип алсак зыян бербейик. Адамдардын баардыгына жакшы мамиле кылайык, колубуздан келсе жакшы сөз сүйлөйүк, көңүлүн көтөрүп коюш керек. Себеби пайгамбарыбыз айткан, Кабаны билесиздер да, кандай ыйык жер да, Кабаны карап туруп, пайгамбарыбыз айтканда, Каба, сен кандай ыйыксың, сен кандай бийиксиң, бүткүл адамдардын баары сага келет деген да. Бирок сага караганда
бир мусулмандын аброю, каны, жаны, көңүлү сага караганда өйдө турат деген да. Бир мусулмандын көңүлүн ооруткандан көрө Кабанын жанагы немени талкалагандын күнөөсү жеңилирээк болот деген да. Ошондуктан бул адамдын көңүлү, урматы, адамдын өзү, инсандын өзү орду өтө бийик турат да. Аллах Таала айткан, мен инсанды жер бетине орунбасал кылып жараттым деген да. Ошондуктан бул адамдарга биз өтө ыктыяр мамиле кылыш керекпиз. Себеби мисалы бир адамдын көңүлүн орутуп кое турган болсоң, туура эмес сүйлөп кое турган болсоң, мисалы Аллах Таала сенин кылган күнөөлөрүңдү кечириши мүмкүн, бирок сен бул адамды капа кылып койгон болсоң, же буга туура эмес мамиле кылып койгон болсоң, бул адам сени кыяматта мисалы очный встреча болот туугандар. Азыр биз кандай сиз экөө сүйлөшүп отурган болсок, ушул күндөн кийин болот ушундай. Ошон үчүн бул жашоо мындайча элестетиш керек да. Биз жолоочубуз да. Бул бир аялдама, временно эле токтолуп тура турган нерсе да. Бизге еще гарантия жок да. Мисалы келүүнүн тартиби бар экен да. Мисалы чоң атасы келет, атасы келет, анан кийин баласы келет, небереси келет. Бирок кетиште тартип жок экен да. Мисалы чоң атасы туруп деле небереси кетип кала берет, атасы туруп деле баласы кетип кала берет. Андай нерселер көп эле болуп атпайбы? Ошон үчүн биз максимально аракет кылыш керекпиз да. Бул дүйнө менен эле чектебей эле кийинки дүйнөбүздө дагы өзүбүздүн кылган сөзүбүзгө, сүйлөгөн сөзүбүзгө жооп бере ала тургандай болупчу. Бирөөнүн көңүлүн оорутканга, бирөөгө комментарий жазганда мисалычы этият болуш керек да. Ошон үчүн бири-бирибизге жардам берейик деп, жардам бербесек зыян бербейик. Адамдардын баарына жакшы мамиле кылайык, жакшы мамиле кылбасак кыжалат кылбайык депчи. Анан эми үчүнчүсү бул сүйлөсөк адамдар жөнүндө жакшы сөз сүйлөйүк. Себеби жакшы сөз сүйлөп койсоңуз кийин ал үчүн спрос болбойт. Эгер сиз жакшы адам, ал жаман адам болсо да жакшы айтып койсоңуз, ал сизге польза берет. Эгер адамдар жөнүндө жакшы айта албасаңыз, анда гайбат айтпаш керек да. Ушак бул өтө жаман нерсе. Себеби азыр бүгүнкү соцсетте ушундай кырылышып, азыр мындай клан болуп, урушуп, уруу болуп, уруштун кереги жок. Азыр соцсеттен эле азыр биз ушундай жазып коюп атак, бул нерсе оңой деп атат да. Каждый эртең бул нерселерди сүйлөгөн сөздөрүбүз үчүн, бирөөлөрдү гайбат кылган үчүн тактабай. Азыр Кыргызстандын бир минусу да, мен бул жеке оюм, акыл айткандан бирөөгөн алыспыз, бирок Кыргызстандын көп утулуп коюп атканы адамдар соцсеттерден эле алдам калып атат да. Эгер азыр ушундай соцсетте адамдар иштеп атат, мисалы, эгер сизди эң жаман журналист кылып көрсөтүп койгусу келсе, мисалычы, сизге $10.000 төлөп туруп, азыр мен сизди жаман көрсөтүп койгум келсе проблема эмес да. $10.000 сизди төлөп койсок, бул журналист мындай болгон, тигиндей, мындай деп ушундай кошмарыңызды чыгарып алат да. $20.000 берип туруп, мисалы, $20.000 берип туруп сизди жакшы адам кылып көрсөтүп коюш дагы бир паста да. Ошол соцсетте адамдар тактабай, баягы өзүнүн мнениясы, личный мнениясы жок болуп атат да, баягы көргөн видеого, көргөн жазган сөзгө адамдардын ошого ишенип, ошондон алдам калгандыгы болуп калып атат да. Кандай багыттагы китептерди көп окуйсуз өзүңүз? Негизи эле азыр чыгып атпайбы? Бай атам, кедей атам, дүйнөнү багынткан кедейлер деп ушул адамды шыктандыруучу бизнес жаатындагы китептерчи. Ошолорду сунуштайт белеңиз. Негизи азыр аябай эле сатка көп чыгып кетти да. Эми мындай да, бул адамдын кээ бири мисалы дүйнө жүзүн боюнча мисалы 100% адам болсо, мисалы 100% адам болсо, ошонун 20% вообще бизнесмен боло албайт да, статистика боюнча. Мисалы кээ бирлер чабан болгону жактырат да. Ага мисалы телефон сатып, бизнес кылып, ага эч кандай кызык эмес да. Ал ушу 20% адам, ал естественно ошондой бизнесмен боло албайт. Сиз деле өзүңүз туугандарыңызды байкап көрсөңүз, мындай канча болсо деле окшошпойт, мындай эмес да. 60% бул баягы мындай өзүнүн магазин ачып, камок ачып, жанагындай дордойдо иштетип, ушундай мындай средний точкада немедегилер да. 19% мисалы булар миллионерлер мисалычы. Кимди айтып койсок болот? Бизде мисалы Бабанов, дордойдун основатели, эмеле? Салымбековго окшогон адамдар кирет да. 1%-не успешный адамдар, булар мисалы iPhone основатели Стив Джобс, Цукерберг, Илон Маск деген адамдар, мындай адамдар 1% эле эме болот да. 1% ушундай удачный неме болуп кеткен адамдар 1% эле. Ошон үчүн мисалы жашоодо окуганда адамдардын жашоосунун историясын бул для мотивация окуш керек да. Бирок алардын жашоосу менен жашап кала тургандай эмес да. Алардын жашоосун окуганда мотивациясын окуш керек, бирок ошибкаларын көргөндө ошолордун ошибкаларынан көрүп үйрөнүш керек да. Анан мен мисалы китеп окуганда биринчиден эмнени карайм? Китеп жазган адам ким өзү?
кандай Адам направление. ыкпалдуулуктары кандай? Эгер мисалы азыр көп болуп кетпейби, бизнес тренинг ачам, анан тигиндей мындай борборлор ачат, анан мына Инстаграмдан деле көрүп каласың, иштетип калсаң өзүнүн бир 1000 подписчиги бар, анан сага бизнес кылганды үйрөтөм, эртеңден баштап акча табып баштайсың депчи. Үйдө отуруп эч жака чыкпай. Мисалы мен ойлойм, мисалы сен бирөөдөн үйрөнүш үчүн миллион сүйлөп аткан адам өзү миллионер болуш керек. Миллионду сүйлөп аткан адам өзү миллионер болуш керек. Бизнести сүйлөп аткан адам өзү бизнесмен болуш керек. Динди үйрөтүп аткан сага адам өзү диндар болуш керек. Кандай диндарбыз? Чубак ажыдай, Абдушүкүр ажыдай, Максат ажыдай өзү ошо жолду басып өткөн, ошо направление эти турган адам болуш керек да. Анан өмүрү мындай отуруп эле сени сыйкырлап дегендей мындай миллион таптырып коебуз деген ич болбойт да. Мисалы мен караганда эң биринчи ошол китепти ким жазды, ошону карайбыз. Эмне жөнүндө жазды, бизнесмен боло турган болсо ошону карайм, ошол бизнесменби. Эгер ошондон мен үлгү ала турган болсом, не только бизнесмен, анын адамгерчилиги кандай, мисалы адамдарга жардам бергенди кандай, же өзү эле алдын жуттум эле өзүнүн интересин коюп эле мисалы өзү эле ушундай болгондор болсо да, мисалы баардыгын анализдеп, мисалы өзүнүн жашоонда бир 2-3 адам бар, ошолордон мотивациялык бизнесте үйрөнүп эмете турган, өзүн тандап, алардын жашоосунда дагы үй бүлөсүн кандай алып жүргөн, туугандарын кандай алып жүргөн, мамлекетине кандай кызмат кылып атат, мисалы ал чоң миллиардер адамдар да, мисалы ал өзүнүн мамлекетине 10 мектеп салыптыр десем, мен кайта 10 мектеп сала албасам да, бул адам десе, кайта 1 мектеп салайын деген ошол экү-үч адам ким балким мисалы айтып кете турган, мисалы бирөөсүн айта турган болсом, мисалы Казакстанда мисалы Маргулан деген бар. Мен ошол адамды көп тыңшайм. Могу мен 120 депутаттын почти бир жартысы менен умрага барып келгем да. Ошол адам сүйлөшүп бир депутаттын атын айтып эле коеюн, эми айтат да. Билем, один раз можно парламент попадать дейт да. Бир жолу эми случайно проканал болду, кетип калдым дейт да. Но 3 раза попадать искусство дейт да. Мен Кыргызстандын парламентин 3 раза, может 5 жол болсо деле искусство деп ойлойм да. Мисалы искусство кандай болот? Бизнесменде кээ бир мындай түрлөрү бар да. Мисалы бирөө бар, атасынан калган байлык да. Аны алып кетет, мисалы атасынан чоң зданиялар Бишкектин жартысын улуу присвоить болгон убагында дайыл чагым бизнесмен алып кете берет да. Бирок бул Маргуландын историясы мындай да, бул мамлекет менен кичине неме болуп 5 миллиард состояние болгон, 5 миллиард доллар бул Центральный Азияда один из них да. Бирок ошолдон бунун мамлекет акчаларын алып коюп, нольго түшүп калган да. Азыр мисалы сиз мен состояниемди алып койсом, 0, эчтеке жок, сен бүттүгүн алып койгон. Бирок ошол нольдон туруп кайдан миллиардер болуп кетиш, вот это искусство да. Буга өзүнчө бир талант берилген да. Анан жогоруда парламент деп калдыңыз да. Өзүңүз саясий көз караштарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, негизи саясатка аттанам деген оюңуз барбы? Мен саясатка чынын айтсам, мисалы көп эле партиялар приложение кылды, будан кийин дагы кылып атты, мисалы кече дагы чалды. Анан мен бир чети мындай деле ойлойм да. Эми Аллах Таала тагдырга жазган болсо, насип этсе бир күн барып иштейт чыгарбыз. Мисалы мен элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылам деген чоң максаттарым бар да. Себеби биз бул жашоого бир жөн эле адам болуп келип, жөн эле жашап кетиш үчүн келген эмеспиз да. Какой-то бир миссия менен келгенбиз. Кызмат кылыш, ошонун арасында мисалы мамлекетке да кызмат кылыш деген бар да. Өзүмдүн кыялдарым, максаттарым, пландарым бар. Мисалы өзүмдүн планым менен Кыргызстан ойлоносуң да, эми баягы кандай болсо деп самолетто мисалы Турцияга учуп кетип баратканда бир ошо темага кирип кетесиң да. Мисалы анан азыр мынча айтканда 2040-жылы мамлекет кандай болуш керек деген жерге токтогом да, мисалычы. Ошондой 2040-жылы кандай болобуз? Мисалы бул Бишкек эски Бишкек болот. Могу жака жаңы шаар салабыз, мындай кылабыз. Балдарыбызды Европага университетке окутабыз, алар айтини окуп келишет. Анан мындай болот, өзүбүздүн немелер болот, өзүбүздүн биз экспорт, мисалы мамлекет байыш үчүн бирдеке производство кылыш керекпиз да. Мисалычы только сатып эле арза, бизден да бир нерсе чыгыш керек да. Ошон үчүн бир нерсе чыгыш үчүн бизде мисалы эч кандай сертификаттарыбыз жок, эч кандай өндүрүштөрүбүз жок, эч нерсе стандартка попадать этпейт, мисалычы. Ошон үчүн мен пландарды мындай өзүм түзөм да. Мисалы, например, элементарно Кыргызстандын алмасын алып чыгып сатайын десең, мисалычы, обеспечение сен Москванын шаардары обеспечение кыла албайсың да. Себеби көлдүктөр башка сорт алма тигет, таластыктар башка сорт алма тигет, Оштон башка алма тигет, башка тигет. Деги мисалы малды айтайын десең, мисалы койлорду
Саудия экспорт кылып тияк кылайын десең, бир түрдөгү кой жок да, мисалычы. Ошон үчүн мисалы адамдар мисалы өзүнүн ордун жумушун билген адамдар келсе, мисалы ушуну айыл чарба министри үйрөтүш керек эле. Мындай могу жылы мисалы могу жердин температурасы мындай болот, быйыл жаан-чыл болот, ошого жараша мындай тиккиле, мындай кыла, бунун түшүмү көп болот деп мындай ошондой пландардын баарын ойлонуштурасың да. Эми Аллах Таала насип этсе, билбеген эле адамдар келип отуруп ошондой немелер болуп атат да. Эми Кудай буйруса ошондой максаттарым бар. Анан билбеген адамдар келип атыр деп атпайсызбы? Мисалы өзү мындай да. Аллах Таала Куранын маанисинде айтканда, адамдар өзүнүн немесин ситуациясын алмаштырбаса, Аллах Тааланын положениясын алмаштырбайт деген да. Мисалы мамлекет өзү конституцияда жазылган, бул бийлик өзү элдики да. Эл туура шайласа, эл туура кадам кылса, мисалы Османский империяны билесиздер, 610 жылдан бери мисалы чоң дүйнөнү титиреткен империялар болгон. Ошодо Мехмед Султан айткан экен да. Кайсы мамлекеттин элдери сатылса, соттору сатылса, ошол мамлекетте адилеттүүлүк өлөт депчи. Кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлсө, ошол мамлекет кошо өлөт депчи. Ошон үчүн адамдар адилетсиздик болуп атканда, шайлоого адамдар өзү адилетсиздик шайлап атканда, адам ойлонуш керек да, ошо мен адилетсиздик шайлоо кылып атканым эртең мамлекеттин жок болуп кетишине алып келбейби депчи. Мисалы өтө мисалы даже ушундай ситуациялар боло берсе, митингдер боло берсе, азыр мына дагы митинг болду. Бул эми нерсе бизге керек эмес эле нерсе да. Аз дагы бир митинг болсо, мисалычы дагы бир революция болсо, бул Кыргызстандын экономикасы да 15 жыл артка кетебиз да. Мисалы эми биз бизнесмен болгондон сырттан түшүнөсүң да. Мисалы биз канча митинг неме болгон сайын канча инвестиция качат, мисалычы чоң мисалы проекттер менен келбейт, потому что келсе 5 жылдан кийин дагы бир нерсе болуп кетпесин деп коркот да. Ошон үчүн мисалы добуш бул аманат да. Добуш бул чоң жоопкерчилик да. Бул мындай эмес туугандар. Жоопкерчилик мисалы мен шайладым. Жана алдында айтып кетпедикпи? Адилеттүү депчи. Сиз адилеттүү добуш берсеңиз да, ар бир адам мейли башка партиялардын баары сатылган боло берсин, мейли сиздин кошунаңыз айыл сатылган боло берсин. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Сиз сатпаңыз добушуңузду. Сиз адилеттүү шайлаңыз да. Мисалы сиз туура эмес шайлоо шайласаңыз, мисалы даже сөздөр бар. Кыяматка барганда эне кандай мээримдүү да. Бирөө эне баласын ушундай азап күн келгенде эне даже баласынан коркот экен да. Бири-бирини шылтайт экен да. Айтат экен да. Энесине апасы эле айткан да, апа, аттиң карачы менин акыбалым кандай болуп атат. Сен мени намаз окуа деп айтпадың, сен мени клубка баспа деп айтпадың. Менин акыбалымды карачы. Эгер сен бир жолу мени ушинтип айтканыңда мен ушул нерсени кылбайт элем ай дегенде аял айтат экен да, аттиң сенин атаң бизге ушундай тарбия берген эмес, атаң бизге дүйгү дин алып келген эмес депчи. Ушундай жакын адамдар бири-бирин сатып аткандачы. Биздин депутаттар аз биякта эле сатат го негизичи. Бияктан тем более эле сатат да. Эртең мындай спрос болот, караңыз. Эртең мисалы сиз мени шайладыңыз, мен сизди акчага сатып алдым, сизди алдадым. Булар баргандан кийин бир коалиция менен болду, бир проект болду. Мен мисалы депутатка барсам мындай ойлойм да, мисалы өзүңүздөр деле окуп каласыздар, мисалы $500,000 турат экен, экинчи орун мындай партияда, анан үчүнчү орунда мындай экен депчи. Мен ойлойм мисалы депутатка кетип аткан адам, мисалы депутаттардын зарплатасын карай турган болсомчу, мисалы 30,000 сом эле зарплата да. Мындай карай турган болсом, бул бизнесмендер үчүн мындай эле бир неме да. Сен элдин кызматына кетип аткандан кийин, агитацияга чыгып аткандан кийин, сен элдерге эмес, элдер сага бериш керек эле да. Кандай мисалы айылга барып калсаң, машина менен бардым, ушундай мен депутат болоюн деп атам, сен үйүңдү таштап келдиң, мен бир кап алманы үйлөрүңө ала бар, мындай бол, муну акчага бензин куюп ал, мындай жылуулан эмне могу чапан жабып мындай кылып сен деп, наоборот элдер бериш керек эле да, потому что сен элдердин көйгөйүн, элдердин кызматын кылганы кетип атасың да. Эми элестетип адам акылга салып көрүш керек да. Сени сатып алган адам, кызмат кылам деген адам да. Мисалы да, кызмат кылам деген адам сени сатып алып бар, кандай кызмат кылат алчы? Мисалы мен шайлоодо билем, эгебейсиз 1 миллион, 2 миллион, 5 миллион доллар кеткен акчалар бар да. Ошол акчаларды чыгарыш керек болот да. Алар эмне кылат? Эртең барат дагы мисалы деш керек кандай болот? Бир программалар келет, мисалы Европадан 50 миллион доллар бөлүм келди дагы, мисалы айтты да, мына гейлерге бир укук берип койгула, мисалы биздин маданиятыбызга, биздин динибизге, биздин салтыбызга туура келбей турган, мисалы бул парламент мыйзамдарды кабыл ала турган, мыйзам чыгара турган бир орган да.
булар ошолордун акчаларды мисалы мен бир партияны алды деп мындай айта албайм, өзүм жеке оюмда примерин айтып атам да. Мисалы ошол кабыл алган болсо мисалычы ошон үчүн анан биздин баягы жанагындай нерселерди биздин бузуп, маданиятыбызга туура келбеген, чечинип, наркы беркилерди, динибизге, салтыбызга келбеген нерселерди кылып атат. Булар нар жактан мыйзам ушул нерсеге уруксат берет, ушу гейлер ушинтип аралап жүрсө болот, жана башкалар ушундай мыйзамдарды алып атпайбы? Анан кийин ошондой сиздин туура эмес адилеттүү шайлаганыңыз ушул кесипке алып келип атат да. Туура эмес шайлаганыңыз, добуш сатканыңыз бул бир. Эми эртең кыяматтын алдына барганда дагы ал депутат айтат да. Мен ушул бала шайлап, ушул адам шайлап алганда мен ал парламентке барбайт элем. Парламентке барбаганда мен ушундай жаман иштерди кылбайт элем. Ушунун кесепетинен ушулар шайлагандай алла мен ушундай барып, ушундай алданып, ушундай иштерди кылып калдым дейт да. Эртең бул үчүн да сурак болот да. Ошон үчүн добушту берерде Кыргызстанды биринчи, Кыргызстандын элин, мамлекеттигибизди ойлоп, эгемендигибизди ойлоп, жаштарыбыздын келечегибизди ойлоп, ушул мамлекетибиздин жок болуп кетпеши үчүн, мамлекетибиздин бир өнүгүшү үчүн ар бир адам бир кечинде ойлонуп туруп, бир өзүнүн жүрөгүнөн чечим чыгарып, себеби жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт да. Туура чечим кабыл алса, мисалы, люстрация керек болуп атат дейт, эми эркиндик берилди. Анан кайда эле мындай айтат, ошол эле адамдар келип атпайбы? Ошол эле адамдар ким шайлап атат? Ким алып келип атат? Мисалы биз башка Европадан, башка жактан сатып келип аткан жокпуз да. Люстрация элдер кылгызып болуп койбойт, шайлап атканда люстрация кылып койсун. 5 жылдан бери ошол адам шайлоого барып атабы, значит ал адамды шайлабай койгула. Ал адам партиясын шайлабай койгула, жаңылар келсин десеңер да. Эми бул адамдар өздөрү неме болуп атат да. Түзмө-түз мисалы шайлаганы неме болгону бул адамдардан зависит этет да. Анан ошол үй бүлө маселесинде аялдардын орду чоң эмес бирок кантсе дагы биздин кыргыз айымдары акыркы учурда орток алынып, өзүнүн жанын кыйган аялдар көп. Жана ошондой эле Борбордук Азияда, Орто Азияда Кыргызстан баягы аялдардын коркунучтуу мындай коркунуч жараткан өлкөсү катары алдыга чыкты да. Эмнеге сый тарабынан эмес, же болбосо сүйүү тарабынан эмес, сыйлоо тарабынан эмес, аялдар ушундай зордук, зомбулук тарабынан биздин Кыргызстан ушул артта калганы өкүндүрөт да. Анан аялдарга кандай мамиле жасаш керек? Кантип алдын алыш керек? Аларды сактап калыш керек? Аялдарга маани бере турган болсок, мисалы исламда 14 кылым мурун пайгамбарыбыз айтып койгондо, исламга чейин мисалы аялдарды ушундай униженияда кылган. Мисалы аял боюнда бар боло турган болсо, эки эркек мелдешип туруп, мисалычы, мунун боюнда аял неме кызбы же балабы деп туруп мелдешип туруп, бир-эки төөгө мелдешип ичин союп салган да. Качан ислам келген, аялдардын даражасын көтөргөн да. Ушунчалык аялдын даражасын көтөргөндөй башка жерде айткан эмес. Пайгамбарыбыз айтты да, бүткүл дүйнө жүзүнүн баарын такап коюп, эненин алдына айтып койду да, эненин бутунун алдына такап койду. Бейиш эненин таманында деп койду да. Сен мейли мыкты бизнесмен бол, мыкты президент бол, мыкты успешный да башка бир маданият чөйрөсүндө элдердин сени мактасын, Нобел сыйлыгын алган бол, баардыгы сени мактап атса дагы, бирок энең сенден наразы болсочу, аяттың ушул оңолбоду деп аткан болсо, мисалы, анда сага эч кандай бул жашоодо ийгилик жок да. Мисалы, бул бир. Анан кийин аялдарды мисалы айткан, эң жакшы эркектердин эң жакшыга аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар деп аялга орун берген. Мисалы, үйдө бир кыз төрөлө турган болсо, эркек төрөлө турган болсо эмес, кыз төрөлө турган болсо, мисалы, ошол үйгө периштелер салам айтат деген мисалы бар. Ошондой аялдарга көп орун берген да. Мисалы, үйдө 4 балаң анан мисалы бир кызың боло турган болсо, мисалы дордойдон бар бир оюн игрушка ала турган болсоң, эми эркектерге мындай эле алып кое берсең болот да. Даже ошого чейин айткан, эң жакшысын, эң кымбатын кызыңа ал деген да. Бул исламда өтө орун берет. Анан эми мындай маселелер болуп жатса, мисалы кээ бирлерде мындай ойлош керек да. Ислам менен жашаган адам эч качан бирөөнүн кызына, бул сенин аялың бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн карындашы да, зулумду кылбайт. Бул жашоо бумеранг да. Мисалы ошондой эле кайненелер деле баардыгын айтып бергенде, мисалы сен бирөөнүн кызын уруп кыйнап зулумду кыла турган болсоң, аз калды эртең сенин кызың да чоңойот. Сенин кызың да бирөөнүн аялы болуп барат. Кайнене мисалы, кайнене бирөөнүн кызына келин бул кол эмес.
мисалы кайнене туура эмес мамиле кыла турган болсо, эртең кайнененин кызы да бирөөнүн алдына келин болуп барат да. Эми келин кайненесине зулум кыла турган болсо, кайненесине туура эмес чай куюп берип, канча мына ортодо мындай өз ордун билбегенден непонятка болуп атпайбы? Эртең сен да картаясың, эртең сен да кайнене болосуң. Сен кайненеңе кандай зордукту көрсөткөн болсоң, эртең өзүң да кайнене болгондо көрөсүң да. Ошон үчүн мындай эгер кимдер туура эмес бирөөлөр демей аткан болсо, бул айланып келип эле ушундай туура эмес баягы сабатсыздыктын себебинен, баягы адамдын укугун көп билбеген себебиндиктен ушундай нерсе иштер болуп атса керек деп ойлойм. Мисалы эми исламда андай нерсеге жол бербейт да. Просто кээ бир адамдар мындай ойлойт да. Мен айтат элем, мисалы мен азыр ушундай бир нерселерди сүйлөп туруп бирок кемчилик кылсам, бул менин кемчилигим да. Бирок исламдын кемчилиги эмес да. Мисалы көрүп атпайбы, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат, сакалчандар тигиндей минтти, молдолор мындай. Бул молдолордун кемчилиги, бирок исламдын кемчилиги эмес да. Биз просто билип коюш керек, надо различать, что такое ислам, что такое инсан да. Исламда эч качан мындай жаман нерсеге үндөбөйт. Даже ушуга чейин алып келген, мисалы намаз окуганы келгенде сен үйдөн келатсаң, мисалы пияз жеп келбе дейт да. Неге деп мен ушуну үзүлөчүмүн дейм, бу ушуга чейин тонкоско чейин жазып койгон депчи. Пияз жеп келбе дегенде сенден жыттанган пияздын жыты жаныңда намаз окуп аткан адамды кыжалат кылып койбосун. Ушуга чейин айтып келген да исламдачы. Ошон үчүн биз балдарды туура тарбиялап бергенде, эң фундаментин бергенде, мен мисалы айтпайм, ушу ислам менен эле жабышып эле мындай неме болуп калбасын депчи. Мусулман бүттүк жактан успешный болуш керек. Бизнес кыла алабы, эң мыкты бизнесмен тучокуза жесин. Спортсмен болобу, эң мыкты спортсмен болсун. Бизнесмен болобу, эң мыкты спортсмен болсун. Эң мыкты мени кийсин, эң мыкты үйлөрдө жашасын, дүйнө жүзүн кыдырсын. Мисалы бир да жерде чектелген эмес да. Кээ бирлер айтса бул исламдардын фанаты болуп кетип, булар ушундай эле. Жок, андай жок. Куранда бир да жерде мындай кедей жашагыла деген эмес. Эң жакшысы мусулман кийиш керек. Эң жакшысы мусулман колдонуш керек. Ошондой да. Анан ошол алдыда кандай пландарыңыз бар? Негизи эле мекенибизге жасай турган иштериңиз жөнүндө пландарыңыз кандай? Эми алдыда негизи чоң максаттарым бар. Мисалы кээ бир нерседе ойлондурат да. Мисалы бул мечитти мисалы түрктөр салып берген да. Аллага шүгүр, алар деле түрктөр салып берген. Мисалы чоң спорт комплекстерди Газпром, орустар салып берген. Дагы бир нерселерди да бирөөлөр салып берген. Мени мисалы ойлондурат да. Неге биздин Кыргызстандын жаштарыбыздын келечектерин башка адамдар келип куруш керек? Неге биз ошол нерсени курсак болбойбу? Неге биз ушундай балдарыбызга ушундай жаркын келечек кылып берсек болбойбу? Мейли мечит салбасын, мейли байыл диндечүнү. Неге биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызга мыкты бир больница салып кое албайбыз? Неге мисалы почкисинен кыйналып канчалар Индияга барып келип атат? Ошол нерсени өзүбүз ушундай нерсе кылып койбойбуз? Неге садиктерибиз жетишпейт ушундай нерсени? Ошон үчүн Кудай буйруса максаттарым бар. Мисалы эң мыкты чоң бир больница салсам, мисалы мен өзүм Таластаммын, мисалы мен Таластын эле эмес, эгер мен колумда болуп турган болсо, мен бүткүл Кыргызстанга кызмат кылыш керекмин да. Менин жерим, туулган жерим кайсы жер? Кыргызстандын чек арасы кайсы жерден точкасы бүтө турган болсо, ошол жер менин мекеним да. Анан мен мисалы Баткен областында көп кыйынчылыктарды көрдүк, кыргыздарды мисалы немелерди көрөбүз, мындай болуп атат деген менин максаттарым бар. Кудай буйруса ошол максаттарым ишке ашып калса, эң биринчи ушу проект ишимди Баткенден баштайын деген ойлорум бар да. Мисалы бир мектеп Баткенге, ооруканаларды, анан ушинтип акырын кетип Кудай буйруса кызмат кылабыз деген оюбуз бар да. Негизи өзүбүздүн келген максатыбыз бар да. Бул өлүм конец миссия да. Ошо өлгөнгө чейин биз мисалы аламдар бар да, мисалы мындай түшүндүрүп айтып коеюн. Эненин ичиндеги алам бар да, эненин ичиндеги анан ушул биз жашап аткан алам, анан да биз өткөндөн кийин алам да. Эгер эненин ичиндеги алам бул дене мүчөнү толуктоочу жай да. Дене мүчөнү толуктоочу жай. Эгер эненин ичиндеги төрөлгөн наристе бир буту жок төрөлүп кала турган болсо, дүйнө жүзүнүн бардыгы биригип келип, ага бут салып бере албайт да. Дене толуктала турган жер эненин ичинде толукталыш керек. Эгер бир көзү жок болуп, наристе төрөлүп кала турган болсо, дүйнө жүзүнүн бардыгы келип, ага көз салып бере албайт да. Эми бул жашоо жакшы иштерди,
адеп акылактарды, жакшы мамилелерди, жардам бергендерди, тууганчылык менен мамиле кылганды, дос менен мамиле кылганды, кошуна менен мамиле кылганды, ошолордун баардыгын акызын ошолорду берип, Алланын айткан сөздөрүн аткаруучу жай да бул жашоо ушундай жай. Манас эпосунда айтат да, кыргыз мамлекеттигин чындоо, көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз деп өтө сонун сөз айтканда. Мисалы Кыргызстан бул биздин үйүбүз, мисалы туулган жерибиз. Эгер биз Кыргызстанга инвестиция кылсак, Кыргызстанга бир нерсе салсак, биз Кыргызстан үчүн эмес, бул өзүңдүн үчүн, өзүңдүн жаштарыңдын келечеги үчүн кылдың да. Ал кылган нерсең үчүн кыяматта иншалла сөзсүз собон аласың. Бирок сен мамлекетиңе эгер кызмат кылбасаң, мамлекетиңе жардам бербесең, сен анда өзүңдүн балдарыңдын, жаштарыңдын келечегине жардам бербепсиң да. Сен өлгөндөн кийин сенин урпагың да ушул жерде, неберең, кыбыраң да жашайт Кыргызстанда. Сага чейин сенин ата-энең да жашап кеткен да. Ошондуктан ар бир кыргыздын жараны кыргыз мамлекетине кызмат кылуу атуулдук милдети да. Убакыт негизи учкан куш го, анан убакыт бул алтындан да кымбат деп коет. Ошол сиз менен жолукканыбызга терең ыраазычылык билдиребиз, келип бергениңизге убактыңызды бөлүп. Албетте ийгилик каалайбыз мындан ары өсүүгө, өнүгүүгө. Ошондой эле көрүүчүлөр бул видео эгер сиздерге жаккан болсо, жактыруу белгисин калтырып, албетте өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди бөлүшүп кетиңиз. Өзүңүздөр көргөндөй эле ушул жерде өзүбүз эмгектенебиз. Бул өзү Лидер Мобайл дегендин логотипибиздин өзү чечмелебиз негизи. Ар бир эле инсан кандай тармакта болбосун, мейли бизнесте болсун, спорт чөйрөсүндө болсун, ар ким өзү лидер болоюн, ошонун эң мыктысы болоюн деп аракет кылат. Ошонун негизинде карап лидер деп койгонбуз. Кийин эми келечекте дагы башка компания ача турган болсок, лидердин артынан уланып кете берет да. Мисалы логотипти ойлогондо ошондой неметкенбиз да. Лидер электроники дагы кандай бир нерселер болсун, ошондой. Анан эң максат бул бизнес эле кылыш эмес, мындай сенин бизнесиң дагы бир адамдарга дагы бир пайдасы алып келе турган, бир коомго пайдасы алып келе турган иштерден болуш керек да. Себеби адам эгер өзүнүн ишин сүйүп аткарбаса, мисалы ошодон бир адамдарга пайда жеткизип турбаса, ал адам иштен бат эле чарчап калат да. Ошон үчүн мисалы ушу Лидер компаниясынын атынан Кыргызстандын мыкты спортсмендерин, көк бөрүүчүлөрдү, маданият чөйрөсүндөгү башка адамдардын бардыгын ушу компаниябыздан колубуздан келишинче каржылап турабыз. Мисалы мен үчүн сыймык, кичине болсо да Кыргызстанда бир 20-30 адам болсо да ошо жумуш иштей турган бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, анан Кудай буйруса анан дагы бир мисалы айтат го, баягы эки адамды көрүп калган экен да. Мечиттин алдын бирөө ремонт кылып аткан экен, бирөө тазалап аткан экен да. Сиз эмне кылып атасыз деп мечитти куруп аткан адамдан айтса, ал мечитти эле куруп атам деген экен да. Тиги дворниктен сураса, эмне кылып атасыз десе, мен Алланын үйүн тазалап атам деген экен да. Ошон үчүн ар бир мейли ал таксист болсун, мейли башка бир жумушта иштеген болсун, ал ошо өзүнүн жумушу менен сыймыктана турган, рахат ала турган болуш керек да. Биз өзүбүз эми ошо дин жолунда жүргөндөн кийин ушундай рассрочка пайызсыз кылып ачканбыз, мисалы элдерге бир неме болсун деп. Мисалы Аллах Таала Курандын маанисинде айткан, ким кредит ала турган болсо, мисалы Аллахтын пайгамбарлары менен согуш жарыялаганга барабар депчи. Мен мисалы эртең менен келгенде ушундай сыймыктануу менен келем. Мисалы 10 телефон, 20 телефон алган болсо дагы биз ошондой адамдарга жеңилчилик түзүп берип атак, кредит алгандан сактап калып атак дейм. Албетте ар бир нерсенин үстүнөн иштеш керек, кемчиликтер бар, бардыгы неме эмеспиз, бирок Кудай буйрса ушунун үстүнөн иштеп атак. Азыр Ош областында да ачылганбыз, Бишкекте дагы бир эки жерде бар, дагы Кудай буйрса башка областтардын баарында ачылабыз. Анча мынча кемчиликтерибиз болот. Мисалы любой программаны ойлоп чыкканда деле, мисалы скачивать эткенде андай мындай глюктар болуп калып атат, анан отработать этип анан кийин жакшы отпойбу. Ошон үчүн ар дайым биз ийгиликтин үстүндө жетиш үчүн, Кудай буйрса максаттарыбызга жетиш үчүн мындай экен да. Бардык адамдарды ыраазы кылбай албайт экенсиң да. Сындагандар болот, балким ушу видеону көрүп атып эле комментарий жазып койгондор болот биздикилерчи. Бирок биз өзүбүздүн койгон максаттарыбыз бар, өзүбүздүн пландарыбыз бар, өзүбүздүн койгон максаттарыбызга Кудай буйрса сөзсүз жетебиз, ийгиликтерди жаратабыз. Кудай буйрса ар дайым лидер болгонго аракет кылабыз иншалла.